Ат башы өрөөнүндө өстүрүлгөн чычырканак, карагат, ит мурун, теңге гүлүн аралаштыруу менен жыпар чайы жасалып сатыкка чыкты. Бул ишти жеке ишкер Жыпар Ибраимакунова колго алган. Экологиялык жактан таза, ден соолукка пайдалуу чайды буга чейин өз үй бүлөсүндө колдонуп келген. Эми үйдөн келип ичип кеткен, наамын таткандар абдан аябай ыраазы болуп, жакшы экен деп ойлорун айтып атат. Анан ушундай чайды биз ушундай упаковка кылып алып, манан чыгарсак деп жакшы ойлор болуп атат. Бир ай болду элек да 20 күндүк торпок жакшы чыгат экен да. Келдиңби деп тим эле. Ал эми ишкер айымдын жолдошу Талайбек Исаев Келечек агро кооперативин түзүп, сандан сапатка өтүү максатында асыл тукум сүт багытындагы уйларды багат. Аларды чыктуу тоют менен камсыздоо үчүн Аристин колдоосу менен керектүү өрөөндөрдү алып жер иштеткен. Мурун 5 гектар жерден 20дан 15 центнерден алчубыз, быйыл 5 гектарга дарысын бердик, жасында селитра бердик, амофос бердик, нанокрем деген үстүнө чыкканда дарыларды бердик. Ошо 5 гектардан быйыл 30-35 центнерден алдык. Продукты кийим, малдыкы, Бул үй бүлөдө бош отурган үй бүлө мүчөсү жок. Үй бүлөлүк бизнесте өнүктүрүү үчүн бирге бизнес план түзүүнү колго алышкан. Аракет туруктуу кирешеге табууга өбөлгө. Мындай элеттик дыйкан фермерлерди окутуу үчүн атайын долбоор ишке ашырылууда. Анда үй бүлөнүн каржы маселесин бирге чечүү каралып, окутуулар жүргүзүлүп, ал өз натыйжасын берүүдө. ГАЛС жана Бали методологиялары рынокко чыгууну камсыздоо долбоорунда 99 кооператив менен иштеп баштаганбыз. Ушу ГАЛС методологиясын сунуштаганбыз. 99 кооперативдин ичинен бүгүнкү күндө 76 кооперативи ГАЛС методологиясын колдонуп жатышат. Ошо 76 кооперативдин ичинен 38 эң мыкты алдыңкысы тандалып, Бали методологиясын азыр колдонуп жатышат да. Расходун жазып коесуздар ошонун астына, канча расход кетет. Финансылык сабаттуулукту жолго коюп, элеттин экономикасын жакшыртууда мындай аракеттер өлкөнүн өнүгүшүнө карата жасалган кадам дешет долбоорду ишке ашырып жаткан өкүлдөр. Анын алкагында Ат башы районунан 10дон ашуун айыл чарба кооперативинин мүчөлөрү окутулган. Наргиза Жумадил кызы, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары.